Саат чебеси 8-ден 10 мүнөттү какканда ардактуу телекөрүүчүлөр таңкы пирамиданын алгачкы коногу төрүбүздөн орун алды. Тааныштырсак, көптөгөн эл аралык конкурстардын катышуучусу Айбек Бакытбеков бизде бүгүн конокто. Кутман таңыңыз менен. Ассаламу алейкум. Жалпы кыргыз элибизге кутман таң. Көптөн бери бул эфирге келе экенбиз, сагынып калыптырбыз. Манайыңыз кандай? Манайыбыз өтө сонун. Анткени жакындан бери таң атпай ушу негедир таң атпай турушка туура келип атат. Ошондуктан организмда көмүп калыптыр. Өтө жакшы маанайдабыз. Жакшы, негизи эле тааныштар же болбосо достор көптөн бери көрүшпөй жолукканда алгачкы эле суроо эмне жаңылык деген суроо болуп кетти. Чыгармачылыкта эмне жаңылыктар болуп атат? Негизи жаңылыктар көп. Жакында эле Москвадан келдим. Москвадан келип эле андан ары көлгө сапар алганга дагы жетишип калдык. Ошо азыр чыгармачылык жагынан буюрса өзүңүздөр күбө болосуздар, жакын арада жакшы ыр жазылып жатат. Анын атын айтпай турайын, анткени жалпы кыргыз элиме, жалпы сиздерге сюрприз кылгым келип жатат. Ошо. Эми эс алганга жетиштиңизби? Негизи көлгө баягы выступление менен эле барганбыз. Анан ошо менен байланыштуу эс алганга да жетишип калдык. Бир ок менен эки коюн атып. Жакшы. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, эгер сиздер биздин мейманыбызга суроо берем же болбосо жөн гана каалоо тилек айтам деген болсоңуздар, экранда турган биздин WhatsApp номерибиз иштөөдө, кат жолдоңуздар. Албетте биз жооп алганга аракет жасайбыз. Аны биз көрсөтөбүз деп атабыз. Анан Айбек, сизге суроо. Биз бүгүн балалык деген темада сүйлөшүп жатабыз. Анан сизге жакшы тема ооба. Андан кийин сизге балалык деп айтканда көз алдыңызга эмне элестетилет? Негизи көп нерсе элестетилет. Мектеп, айыл, каникул, чоң апам, чоң атамдын үйүндө таң атпай туруп, кой айдап, кой кайтарып, дагы эмне. Негизи көп эле нерселер бул нерсе менен байланыштуу, балалык менен. Ошонун азыр сүйлөшүү процессинде дагы эске жакшы нерселер келер. Сразу көп эстечү көп нерсе бар. Ошондуктан суроолоруңузду бере бериңиздер. Мен жооп бере берейин, анан кошуп кетебиз дагы. Жакшы экен. Ал эми ошо сизде балалык деген дарыңыз бар. Ошо жөнүндө дагы кеңирээк айтып кетсеңиз. Чоро тобу менен жазылган ыр бул. Негизи ошо Чоро тобунан Нурболот деген менин досум. Нурболот Теңизбек, Чоро тобунун солисти. Негизи өз ырын амак да бул ырдычы. Анан кандайдыр бир шарттар менен боюнча ушу продюсерим дагы сунушу боюнча экөөңөр ырдабайсыңарбы, дуэтке лайыктуу ыр экен деп калды да. Анан баягы Нурболот экөөбүз көптөн бери чогуу окуп, чогуу бири-бирибизди көптөн бери тааныганга байланыштуу баягы дуэт жазабыз деп эле баягы көптөн бери таанышкан адам менен дуэт жазууга туура келип калат го негизичи. Клип тартпайлы. Хотя бир жазып коелу, ушу канча жылдан бери дос болуп жүрөбүз депчи. Ошентип ушулар туура келип калды. Анан ушул ыр шарт боюнча дагы, ушул клипти дагы тартууга дагы өзүнчө бир шарт түзүлүп калды, Кудайдын буйругу менен. Дагы эмне кошту болуппа. Жакшы ыр өтө, автору дагы мыкты адам. Ал кишиге өтө терең ыраазычылык билдиребиз, сонун ырларды жазган үчүн. Ошо биз баягы бул ырды жаңылап элге тартуулайлы деп аракет кылдык. Сосын балык дегенде баарыбыз эле балыкта шок болобуз, тентек болобуз дегендей, сизде да мына ушундай тентектик кылып ата энеңизден таяк жеген учурлар болду беле? Албетте. Негизи шок белеңиз, кичинекей кезиңизде? Шоктагы моменттер болду. Негизи өзүм тынч эле, акыл эстүү эле бала болчумун. Шоктук дагы болбосо болбой калат го дейм. Албетте болчу. Бутубузду канатып, колубузду оорутуп, апабыздан уруш жеп эле, телегип эле жүрчүбүз. Койлорду качырып берип, мисалы үчүн каникулга барган сайын ушундай нерселерге кабылып калчубуз. Бирок ошолорду эстеген сайын
жаш келип кетет деп коеюн. Жакшы, эми бизге WhatsApp аркылуу келген каттарды четинен окуп баштайлы. Аягы 91 менен аяктаган абонент. Салам пирамида, силердин ишиңерге ийгилик каалайм. Биз азыр Чаткалдын Кызыл Токой айылында силерди көрүп болуп турабыз деп Эльмира дейт. Саламатсызбы, Эльмира? Кийинки суроо аягы 83 менен аяктаган абоненттин. Кандайсыз Айбек байке, сизге чыгармачылык ийгилик каалайм. Мээрим деген фанаткаңызга арнап бир ырдап бериңизчи суранам дейт. Албетте, Айбек мырзаны биз эфирдин жүрүшүндө сөзсүз ырдатабыз. Айбек мырза, негизи эле чыгармачылык жолдо азыркы учурда жаңылышпасам продюсер менен иштеп келатасыз. Негизи биздин келишимибиз соңуна чыккан. Азыр ушу алдыга дагы келишим түзүүгө дагы бир эки нюанстар чыгып атат. Анан келишим түзгөнгө ойлонуп жатабыз, буюрса. Бирок келишимибиз бүткөн. Ошо бирок чыгармачылыкта токтобойбуз, буюрса. Алдыга кыймылдап, кыргыз элибизге жакшы чыгармалардан тартуулагандан кайтпайбыз. Ошо. Сизге кимиси жагып жатат? Продюсер менен иштегенби? Азыр продюсериңиз жок, жалгыз иштеген жагып жатат. Кимиси? Негизи эми продюсер менен деген сөз уже баягы көп нерсени түшүндүрөт, анткени ырчыга көп жагынан жеңилдик болуп калат. Ошол эле телеканалдар менен сүйлөшүү, ошол эле той топурга сүйлөшүү, баягы ырчы ар бир нерсеге эле өзү кийлигишип эле акчасына деле, тиягына деле, биягына деле кийлигишип берсе, ырчынын бир аз эмеси баркы кетип калат го деп ойлойм. Ошондуктан продюсер болсо, ошол продюсер ошол нерселерди чечип, ырчы болсо ырдаганды бериш керек деп ойлойм. Ошо анан жалгыз иштегенден деле кайтпайбыз. Иштеп көрүш керек, негизи бул жашоодо баарын көрүш керек эркек киши деп ойлойм. Ошо буюрса дагы алдыда бардыгы, азыр айтыш кыйын. Ошо. Жакшы экен. Мындай суроо пайда болду. Сиз мындан мурун көптөгөн конкурстарга катышып жүргөнсүз, ал эми алдыда конкурска катышуу планы жокпу? Негизи пландар өтө чоң. Форматы келишкен, ошо менин баягы талантыма топ келишкен деп коеюн. Мындай кандай десем, ар бир ырчынын форматы бар да. Ошол ырчынын форматына конкурска катышса ийгиликтүү, жемиштүү болот деп ойлойм да. Анан конкурс бар экен деп эле Турция, Мурция жака Грецияга кете берсе, анын эч кандай эмеси жок. Бирок бара бериш керек. Бул дагы бир испытание дегендей орусча айтканда. Бирок өзүңдүн жолуңда болсоң жакшыраак болот го дейм да. Анан жакшы сунуштар болсо албетте барганга даярбыз. Бирок азырынча элибизге эле чыгармачылык менен иштегенге аттанып атабыз. Анткени кичинекей кезимден бери санасам, азыркы убакытка чейин конкурстар өтө көп экен. 30 конкурска чейин катышып койгон окшойм. Баягы юный талантыдан баштап, школ мектептеги конкурстан баштап, азыркы убакытка чейин бир топ эле дипломдор чогулуп калыптыр үйдө. Ошондуктан азыр баягы өз алдынча иштеп, баягы мировой хиттерди эле ырдай бербестен, орусча ырдай бербестен, англисче ырдай бербестен, англисче болсо да, орусча болсо да өзүңүн ырың болуп, өзүңүн чыгармачылыгыңды өнүктүрүш керек го деп ойлонуп коюп атабыз кээде. Бизге WhatsApp аркылуу келген суроону узатсак, аягы 05 менен аяктаган абонент: Айбек мырза, кандайсыз? Ишиңизге ийгилик. Баткен тарапка качан концерт бересиз дейт. Чыкырса эле бара беребиз негизи. Андай нерсе. Кыргызстанды кыдырып концерт коеюн деген ойлор барбы? Концерт койгонбуз жакында эле. 2016-нын аягында койдук, жаңылышпасам. Кочкор жергесине бардык, өзүмдүн киндик каны таанылган жер. Токмок шаарына койдук концертти. Бишкек шаарынан болсо чыгармачылык кече бергенбиз. Буюрса шарттар түзүлүп, ошо бир жолдор ачылып кетсе, балким ошо турне кылып Кыргызстан боюнча койгонго аракет жасайбыз буюрса. Негизи ушу чыкырса бара беребиз. Андай нерседен эч кандай кол үзбөйбүз. Ошо негизи чакыруулар көп болот. Красноярскка келбейсизби, Германияга келбейсизби, анан бияка келбейсиз деп. Негизи баргым келет бардык жака эле, бирок жакшылап ушу концертный программа менен кызыктуураак кылып, баягы азыр концерттер көп эмеспи? Ошондой болбой, мындай кичине
өзгөчөлөнүп коюп кыргыз элибизге жакшыраак шоу программа тартууласак деген ой менен эле жүрөбүз. Аз абасыз. Мына ушундай концерттерде же болбосо майрамдык кечелерде, той топурларда барып калганда сизден көбүнчө кайсыл чыгарманы суранышат? Ар кандай суралат, бирок көбүнчө менден англисче суралат. Кыргызча деле сурайт көп эле, бирок англисче ырдап, жанагындай романтичный ырлардан ырдап бересиңби, англисче ырдаганың жагат деп ушу көп суранышат да. Негизи ушу тойго чакырганда дагы эмнегедир көбүнчө свадьбага чакырат. Ушу эмеге баягы 2 жаштын жеңил бийин, ушу медленный танецин ырдап бербейсиңби, ушу 2 жаш бийлесин сен ырдыңа деп көбүнчө ошондой чакырат. Алдыда дагы ушундай тойлор көп. Жакшы. Негедир бүт свадьба да. Таң калыштуу свадьба анан ушу бүт молодожондун эмеси да. Ал эми өзүңүздүн келечекте үлпөт тою качан күтөбүз? Өзүңүздүн тоюңузду качан тилейсиз деген. Ал суроого өтө жакшы жооп бар. Кудайым буйрса дегенчи. Бүгүн кеч болуп калды, эртең деп Бүгүн кеч болуп калды. Келиңиз анда биз да сизден бир жагымдуу музыкалык чыгарма сураналы. Бизге кайсыл даярдап келдиңиз? Негизи чыгармалар көп. Кыргызча, орусча же англисче деп белгилептир. Бирок кыргызча ырдайлы. Кайсын балалыктар ырдайлыбы же? Балалык бүгүнкү темабызга дал келген балалыктар ырдайлы. Келиңиз. Сөздөр эсимде жоктук. Көптөн бери ырдайлык. Акырын эске салып ырдап көрөлү. Анда башкасын ырдасаңыз келиңиз. Анда алдыда балалыктан көрөбүз. Балалыкты ошо клиптин көрсө жакшыраак болот го дейм. Анда мен элдик ырдан эле ырдап берейин. Жакшы болот, келиңиз. Бардыгына жакшы маанай каалап, кайдасын ырдап берейин. Биз жүргөн айлуу түн кайда? Биз жүргүзгөн жыпар гүл кайда? Көзүмдөн секет болою, көрүнүп койчу бир кайра. Көзүмдөн секет болою, көрүнүп койчу бир кайра. Жалбырак жайдын кечеле, жанаша баскан кезейле, тамаша кыян сөз айтсам, тарыда түштүң тез эле. Тамаша кыян сөз айтсам, тарыда түштүң тез эле. Баракелде. Жана эмоционалдуу аткарылды окшойт. Аябай. Сиз бардык ырыңызды ушундай эмоция менен аткарасыз. Ооба, анткени антпесе болбой калат го. Роботто аткарып койсом ушпай калса керек да. Жакшы. Кайсы бир ырчынан сураганда айткан экен, мен ар бир ырым бул менин балдарым деп айткан экен да. Сиздин репертуарыңызда канча? Менин атым жүрбөйлү алдында. Бул жакта жок. Жок, негизи ошол фразанын алдында менин атым жүрбөйлү. Сиздин бул сөз сиздики беле? Ошондой окшойт деп ойлойм, анткени бул сөздү көп айтам. Балалык деген тоем. Эми ушул сөздү көп айтам да. Менин балдарым. Анда ушул сизден угушкан го мага айткан кишилер. Балким ошондой. Жалпысынан репертуарыңызда канча балаңыз, канча чыгармаңыз бар? 2 кыз, 3 бала. Негизи 10го жакындап калды ырлар. Анын ичинде орусчасы да бар, англисчеси да бар. Негизи көбүнчөсү кыргызча. Ошонун ошол ырларымды дагы жыйнак кылып, баягы диск чыгарсам дагы деп ойлоп жүрөм. Ошол бир аз шарттар келишпей атат. Буюрса ошолорду окшоштуруп, сиздерге бир альбом чыгарып тартуулагым келип турат. Ошол оюмда бар, жүрөгүмдө бар ошол нерселер. Ошол ыр менен, ошол ырлардын жыйнагы менен дагы концерт берсек, ушул жалпы суранычтар боюнча деп Кудайым буйруса. Эң сонун, мына ушундай көп тилде ырдаганыңыздын пайдасын көп эле көрсөңүз керек.
мисалы кээ бир башкарчылар бир эле кыргыз тилинде ырдаса, сиз 2-3 тилде ырдаган. Жок, 4 тилде да ырдайм да. 4 тилде. Итальянча да ырдап коебуз. Итальянча? Эми баягы слуху бар адамдын, музыкант адамдардын слух, то есть адамдын слуху болсо, баягы эме болот да, баягы жатташ дагы жеңил болот. Тилин билбесең дагы ошо өзүндөй кылып ырдап койсо болот да. Баягы өзү эле ошол американецтер мисалы үчүн англис тилинде ырдасаң, ошо американецтер өздөрү таң калып калгандай кылып ырдап койсо болот. Ал бир гана адамдын ошо талантынан зависит. Ошону дагы эмне? Ооба, бул жакта Айбек мырзага логикалык суроолор келип жатат. Анын бирөөсү абдан кызыктуу экен. Салам пирамида Айбек байкеге логикалык суроо дейт. Кайсыл жолго баспоого болбойт дейт? Кайсыл жолго баспоого болбойт? Жаман жолго баскан болбойт. Бул жол жазылбаптыр. Жакшы. Өз деле билбесе керек. Жообун жазылбаптыр. Айбек эне жөнүндө жүрөктөн чыккан жылуу сөздөрдөн айтып кетесизби? Жана 5 эненин таманын алдында деген кантип барктайсыз дейт. 5 эненин таманын алдында дегенди кантип барктайсыз? Суроо түшүнүктүү болду окшойт, э? Ооба, мен ага мындай деп кошулам, ошо ар бир адамдын өзүнүн жолунда туура нерселерди кылып, жакшы ой пикир, жакшы ниеттерди коюп эле, жакшы жашап түз жүрсө эле, ошо апанын ак сүтүн актаган деп ойлойм. Космоско учуп кетпеш керек, апамдын ак сүтүн актайм деп. Ушул жерде эле жакшы сүйлөп, жакшы мамиле жасап, өзүңдү да жакшы алып жүрүш, ушул апанын ак сүтүн чыныгы актаган деп ойлойм. Эң сонун албетте апаларыбыз аман болсун. Айбек мырза, сиз менен дагы да сүйлөшүбүз келип атат, бирок убакыт деген убакыт экен. Азыр сиз убакыттан пайдаланып, бул жакта биздин телекөрүүчүлөргө дагы бир ирет кутман таң жана ийгиликтүү күн каалап кетсеңиз болот. Жалпы кыргыз элиме тынччылык каалайм, асманыбыз ар дайым ачык болсун, баардыгы жакшы болсун кыргыз элимде. Жана жалпы ушу пирамида көрөрмандарына бүгүнкү күн өтө жакшы, эсте каларлык, жакшы күндөрдөн болсун деп кааламакчымын. Жана сиздердин жалпы жааматыңыздарга ден соолук каалайм. Өнүгүп өсө бериңиздер. Көрөрманыңыздар миллион миллиард болуп, ошол эле Америкада силерди транслировать этсин. Айтканыңыз келсин. Өзгөчө каалоо болуп өттү окшойт, биринчи жолу. Буга чейинки бизге келген коноктор мындай каалоо айта элек болчу. Сизди көп коюп чакырабыз андан кийин ошончо. Ошол каалоолорду угушчу. Силерде жакшы каалоолор жаттай келет. Жаза келиңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде мейманда эң мыкты таланттуу ырчы мырза Айбек Бакытбеков болду. Ал эми эгер сиздер Айбек мырзанын талантына тойбой калдык десеңиздер, алдыда Чоро тобунун жана Айбек мырзанын аткаруусунда Балалыкка аттуу жагымдуу бир музыкалык чыгармага күбө болобуз.